кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу ойлонгон окурман, үйрөнгөн окурман тренингине катышуучулар. Бүгүнкү тренингде ойлонуунун түрлөрүн аз окутуп көп үйрөнүүнүн негизинде ойлоо көндүмдөрүбүздү өнүктүрүп, анализдөө жөндөмдөрүбүздү калыптандырабыз, өнүктүрөбүз. Анан колуңарды алдыга сымасыңар бираз. Бул эксперимент. Мындай. Колуңар чөйчөк окшоп мындай. Мында калсаңыз, оң колубузга жакшы сөз, көзүбүздү жумуп айтабыз, оң колубузду карап, жакшы сөздөрдү айтабыз. Сол колубузду карайбыз дагы, карабай мындай элестетип, жаман сөздөрдү күндө пайдаланган, же уккан, же көргөн ушундай жаман сөздөрдү үнүсү чыгара эле айтабыз. Айтабыз дагы, анан стоп дегенде ушул боюнча колдоруңар катып туруш керек да. Түшүнүрбү? Ушул боюнча катып турасыңар. Ана улантасың. Менин колум сен менен чоң ийгиликтерди жаратам. Чоң кадам та. Башта. Башта. Бүкүл жардам бересиң. Жардам берем. Сен менен тамак жейм. Мага керексиң, мага. Жакшы иштерди кылабыз. Максаттарыма жетем. Көзүң Мен колум менен жакшы нерселерди окуйм. Мен колум менен Тренировка кылам дейт. тренировка кылам. Давай айтыргылы, колубузду жардам берем. Саламдашабыз. Кырска жетебиз колубуз менен. Жумуштарды бардым оң колубуз менен. Жаман көргөн жаман сөздөрдү айтам. Сен акмаксың, сен уразың, сен менен күнөө кылам. Эмне? Мусташа, мени дайыма жаман жакка алып барасың. Бирөөдү урам дейт дагы. Бир нерсени урдайбыз. Урдайм дейт. Капа кылам дейт дагы. Сол кол менен көп жумуш кылам. Кандай сөздөр сөйлөсөңөр, ошо жаман сөздөрүңөрдү айтып сол колго. Адам болбойсуң, дагы айтып ошондой. Акмак, акылы жок. Көзүңөрдү ачсаңар болот. Байкадыңар, эжекелерден эксперт болуп, мен байкадыңыздар сиздер. Сол кол бир аз жабылып калат экен. Жабылып калганын байкадым дагы. Айтпачы. Ол колду жабып, сол колун жакпай атат өзү. Дагы. Ол болгондо жагымсыз да. Мен келип көтөрүп Сол. Жакшылыктарды табуулап атат, сол кол менен айтканда сөз таппаста жамандыктын кандай кыйынчылык экенин да, ошону байкап атат. Өзү негизи ушул дүйнөлүк эксперттер. Мында карагылачы кайсы бийигирээк турат, кайсы төмөнүрөөк колуңарды айтканда, оорураак болду эшик айтканда. Сол кол бир аз оорураак болуп калат экен, анда түшүргүлө. Өзүңөр байкадыңарбы оорураак болгонун? Биздин экспериментте туура эле дүйнөлүк экспериментте да ушундай болот экен балдар. Жаман сөз айтылганда баардык колун бир аз сол төмөндөп кетет да. Анткени жаман сөз деле бул биздин биохимиябызга кандай абдан терс таасирин берет, жана оор төмөнгө тартат. Дайыма ошон үчүн ойлонуп, кандай жакшы сөздөрдү бири-бирибизге арнашыбыз керек экен, өзүбүзгө да арнасак болот, Ойлонгон адам кыска нуска жооп берет. Ойлонгон адам арканды алчыраак таштайт да, менден ойнотпайт. Окуган адам сөздү кандайча колдонот? Адабиятинде көп сүйлөйт, мындай жагымдуу сүйлөйт, окулуктуу кылып туура колдонот. Туура колдонот. Маданияттуу сүйлөйт. Ойлонгон окурман окуп, үйрөнүп, жан дүйнөсүн байыткан инсан экен, Эми азыр биз бир окуя 5 көз караш менен пайдаланам. Анткени бул ойлонуунун деле биз кандай ойлонобуз маани бербейт экенбиз, бирок негизинен мына карагыла кандай ойлонуунун кандай түрлөрүн көрүп атасыңар. Биринчи критикалык, дагы логикалык ойлонуу, аналитикалык, конструктивдүү ойлонуу, кыйналып ойлонуу, башкача айтканда отуруп алып, өзүңө суроо берип, кайра өзүң жооп берип, кыйналып ойлоносуңар го. Азыр ушул боюнча тапшырма бар. Ошон үчүн көңүл бөлүп отуруп айтчы. Критикалык ойлонууда кыйналып ойлонуу. Өзүңөр ушундай учур болгонбу силерде? Жоктур. Мисалы математикалардан дагы ойлонуш туурабы, туура эмеспи, мындай кылсам туурабы? Мисалы жакшы тууралуу турайсыз болгон.
өзүнүн иштери. Жатқан, өз жатқан. Дагы? Өзүм бирөө менен салыштырып. Салыштырып. Башкача айтканда эмне далилдерди талдайбыз, жакшы, жаман жактарын эмне кылат кезиңер? Салын алып, суроо берип, жооп издеп ойлонот экенбиз. Кийинки кандай ойлонуу? Конструктивдүү, конструкция. Биз курабыз, конструкцияда бир нерселер. Кошуп конструкциялап бир бүтүнгө келебиз. Креативдүү ойлонуу. Англис тилинен билгендер креативностьтен англис тилинен келип чыккан эмне түшүндүрөт? Чыгармачылык эчке. Жаратуу, ойлоп табуу, креативдүү. Ошол өзүңөрдүн эмне көбүнчө кошумчаланат экен? Жеке идея, жеке ой. Жеке оюңарды жаратсаңар, бир нерсе жаратасыңар. Кийинки логикалык ойлонуучу карагыла. Бир нерсени башка жагына баруу. Дагы по-философски рассуждать дейт. Дагы мында эмне менен рассуждать кыласың? Конкретно бир нерсе болуш керек. Аргумент, факторга карап. Обязательно аргумент, фактылардын негизинде. Жыйынтыгында сен ушундай точно фактың болуш керек. Себеби могунун негизинде деп далилдер болот. Көрдүңөр, а? Андан кийинкиси кандай? Билесең карап мына ойлонуу, текшерип, ойлонуу ошо. Башынан баштап Аягына чейин. аягына чейин ойлонуп, терең ойлонот экенбиз, а? Аналитикалык ойлонуу. Азаматсыңар. Анда келгиле эмне жөнүндө экен? Бекжан жана келечек жарыгы. Бекжан жана келечек жарыгы. Келгиле, бирден келгиле, мына жерде менюда бизде Бекжан жөнүндө тексттер бар. Карап кетишинби? Номер башкарган. Силер азыр текст кетти, текстти бирөөңүз кимде туруп, Айбарчын сен катуураак оку. Анткени буларга да түшүнүктүү болсун. Калгандары силер суроого даярданып, аныктайсыңар могу Бекжандын текстин кайсы аналитикалык ойдун негизинде аткарып бериштиби, конструктивдүү ойдун негизиндеби, логикалык ойдун негизиндеби, кайсы ойдун негизинде аткарып беришти? Силер аныктайсыңар. Түшүнүңөрбү? Көрүп аткандар, угатасыңарбы? Бул үчүн даяр тургула. Силер болсо аткарасыңар. Жок. Койгой, ага мен сага жөнөдүм. Айбарчын катуураак окуп койсо, силер көңүл бөлүп тургула. Баарыбыз угуп турабыз. Бекжан жана келечек жарыгы. Бекжан 12 жашта. Ал кадимки мектепте окуйт. Айрым күндөрү мектепке баргысы келбейт, айрым учурда машыгууга көңүлү чаппайт. Китеп окугусу келбейт, телефондо көп отурган күндөрү да болот. Бирок атасы дайыма айтып келет. Ар күнү өзүңдү бир азга байытып турсаң, келечекте чыныгы күчтүү инсан болосуң. Бекжан бул сөздү уга берет, бирок толук түшүнө берчү эмес. Бир күнү ал китеп текчесинде жашыруун жалтылдаган капсула таап алды. Аны ачканда ичинен кичинекей жарык чыкты да, сенин инсандуу келечегиңди көргүм келеби деди. Үн. Бекжан таң калса да ооба деди. Көзүн ачканда 25 жаштагы өзүн көрдү. Ал эртең менен машыгып келет, китеп окуп жумушка барат. Ал ар күнү денесин чыңдайт, жаңы нерселерди үйрөнөт, эмоцияларын башкарат, досторуна жардам берет. Анын көзү жаркырап турат. Ал ишеничтүү, сабырдуу жана бактылуу. Бул ким? Бул мен белем, деп ойлонду Бекжан. Келечектеги өзү ага мындай деди. Сен азырдан баштап күнүнө бир аздан аракет кылдың. Өзүңдү сүйүп, тартипте жашап, эмоцияларыңды түшүнүп үйрөндүң. Сенин ар күнүң кичинекей кадам, бирок алардан мыкты инсан куралат. Бекжан кайра бүгүнкү күнгө кайтып келди. Эртең менен туруп, мектепке барарда ал биринчи жолу өзүн сыймыктануу менен күзгүдөн карады. Менин келечегим бүгүн башталат деди ал. Бекжанга өзүнүн келечектеги адам, өзү Бекжан ага мотивация берип, туура жолго бурду. Кантип барып калды ал мотивация? Бекжан кантип барып көрүп калды? Эмнеден көрүп калды? Ага бир капсула таап алды ал. Капсула таап алды. Анан
өзүнүн келечегин канча жыл мурдагы? 13 жыл алды кызын көрдү. Анан кандай экен? Келечеги ачык экен. Ачык сонун болот. Достору жардам берген. Ашыгы көзү карап. Өзү ийгиликтүү болот. Бирок учур чактагы Бекжанчы Telefon çıkmayın. телефон Özüm arabayı. Ашыкпайт. Мектепте окугусу келбейт, мектепке барбайт. Көп телефон çıkıyor. Убакытты туура эмес пайдаланат. Мектепке баргысыдан келбейт. Мектепке баргысыдан келбейт. Анан жанагы 25 жылдан кийин өзүң көрүп туруп анан кандай болот? Бул мен белем, бул чын эле менби деп. Сыймыктануу өзүн кийин кайра келгенде Башталат деп. Gelecekte özün arap işlerinde analitikалық ойланып, алан движение Аналитикалык ойлонду. Эми силер айткандай эле балдар туура эле. Азыр могу жердеги бир 3 столду дейли. Ушул 3 стол силер Бекжандын ар бир мындай тапшырма берилет. Тандап алчы бирөө ушунда. Могу жерден тандайсыңар, аткарасыңар ошол. А балдар буларга айтпайсыңар. Секин көргүлө дагы мына силер чогулуп алып аткарасыңар ушунучу. Анан балдар кайсы ойдун негизинде экенин аныктап табыш керек булар. Сизге TikTok көрөсүңүздөр? Окуп аткарасыңар. Аткарып беришиңер керек. Бул жерде окуп берсе, окуп туруп аткарсаңар болот да. Аткарышыңар керек. Биtti, мындай болду, зор үй биtti болду. Азыр бул топтун кыздары Бекжан ойлонуунун бир түрүнүн негизинде аткарып берет. Силер кайсы ойлонуунун түрү экенин аныкташыңыз керек да. Макулбу? Келечектеги Бекжан азыркыга салыштырмалуу таптакыр башкача. Ал ишенимдүү, тартиптүү, жоопкерчиликтүү. Ал эми азыркы Бекжан кээде жалкоолонуп, маанайы тез өзгөрөт. Машууга көңүл чакпайт. Эки образдын ошоштугу экөө тең кыялкеч, элестетүү күчтүү. Айырмасы келечектеги Бекжан өз эмоцияларын башкара алат. Ал эми азыркысы көп учурда сезимге жеңилет. Бул айырмачылыкты түшүнгөн Бекжан өзү менен иштөөгө бел байлады. Эми кандай? Кандай? Физикалык кайсы? Kritikалық ой жүгірді. Физикалык ой жүгүртүү дейт. Туурабы? Жок. Аналитикалык ой жүгүртүү дейт. Туура. Ошо мен айткан элем. Башынан аягына чейин анализдеп айткандан байкалып азамат. Динке, кимдер динке даярдап келгиле силерге. Бекжан. Дагы Ал ойлонду өзү 25 жаштарда ойлонуп. бирок жана мурдагы текстке караганда кандай өзгөчөлүктөр креативностьте бар болот? Креативдүү ойдо. Жаңы ойлор пайда болду ода. Мисалы кандай ой? Жакшы ой. Робот досун алуу, байланышта. Бекжан келечегине барып өз ийгиликтүү инсан болгонун көрдү. Ал эртең менен машыгат, күнүмдүк планын так аткарат, китеп окуйт, ден соолугун карайт. Ал ушул деңгээлге жетүү үчүн күн сайын белгилүү кадамдарды жасаганы белгилүү болду. Өзүн тарбиялоо, убакытты туура бөлүштүрүү, жоопкерчиликтүү болуу. Бекжан бул келечек азыркы аракеттердин жыйынтыгы экенин түшүндү. Демек бүгүнкү аракет келечекти түзөт. Логикалык ой жүгүртүү. Логикалык. Логикалык.
калдыңыз? Ал ойлонду да. Мисалы кайсы фактыны байкадыңар? Ките окуду, конкретно айтып атат. сактаса, Ден соолук келечекте жакшы адам, Ден соолук жакшы ийгиликтер келет. Бирөө автор болуп окуй берет. Секли Келечекке барып келгенден кийин Бекжан күнделикти жаза баштады. Ал мен келечек планым деген бөлүм ачып күн сайын эң аз дегенде 3 иш кылам деп максат койду. Ден соолук үчүн 15 мүнөт машыгуу, акыл үчүн 10 мүнөт китеп окуу, жүрөк үчүн жакшы бир иш кылуу. Эгер мен ар күнү ушуну аткарсам, келечекте өзүмө жетем деп ишенип баштады. Ар күнү кичинекей аракет чоң өзгөртүү алып келерин билди. конструктивдүү дейт. Силердики кайсы ой жүгүрдүк? Конструктивдүү. Эмне байкадыңар конструктивдүү ой? Бул жерде ал детальдарды биринин артынан бирин жасап, көтөргө жазды. Конкреттүү мында дагы план түзүп коюш керек. Күнделик ачып, менин келечегимди отдел аркылуу жазып баштасызбы? Күнүнө 3 иш план. Күнүнө 3төн иш бүтүрүп алдыга ошентип Бекжан эмне кылам дейт? Өзү туруп атат да өзү. Азаматсың. Бекжан келечегине барып ийгиликтүү инсан болгонун көрөт. Бирок ал өзүнө суроо берет. Бул жашоо чындап бактылуубу? Ар күнү иш, машыгуу, тартип. Бул чыныгы бакытпы? Балким ал жөн гана милдеттерге толгон жашоого түшүп калабы? Ал келечектеги өзүн карап туруп анын жүзүндөгү күлкүнү байкайт. Бирок ичиндеги сезимдер белгисиз. Бул келечек ага шыктануу алып келдиби же чочугуу? Азыркы жашоосундагы эркиндигин жоготуп аламбы деген тынчсыздануу жаратабы? Тынчсыздануу ойлонуп, бирок Бекжан ойлонуп калсам жакшы болот эле. Критикалык ой жүгүрдү дейт. Тууралдыбы? Неге эмне үчүн критикалык деп ойлонуп? акырында атпайбы, ой жүгүртүп, ойлонуп деп жанагы кээ ойлонуп атпайбы? бакытпы. Мен туура эле жолдо баратамбы же туура эмес кылып атамбы деп ойлонуп атат. Ойлоо келечектин ачкычы. Ойлоо дегенди кандай түшүнүп калдыңар? Ойлоо деген эмне болду? Ойлогондо силердин мээңерде кандай процесс болду башта? Не болду ойлогонуңарда? Ойлодум 5 түрүн ойлодук азыр. Эми ошондо ойлогондон башыңарда кандай эмне болду? Эмне жаралды? Ойлоо дегенде келечекти ойлодук. Жаңы максаттарды койдук. Идея сенде жаралды, мээңде жазылып жаралдыбы же эмне болуп жаралды? Ошону сүрөттөп Сүрөттөп, туура айтасыңар. Ой деген бул адамдын баш мээдеги эмненин жаралышы экен? Сүрөттүн жаралышы. Бизде баш мээбизде эч качан ойлоо жазуу түрүндө же башка бир белги түрүндө эмес. Мына карагыла. Кадимкидей сүрөткө окшоп ойлогондо бир сүрөт шак деп туруп. Эми ойлоо ушул ой силерде эмненин негизинде келип атат? Эмненин негизинде ушундай башка шак эткен бир сүрөттөр пайда болот? Не кылганда? Не кылганда? Эгер көзүңөр багып укканда дагы, сүйлөгөндө дагы, Көргөндө. Эмоциялар менен деле келет. жыттаганда дейт дагы. Сезгенде, сенсорный. Но ушул 5 кабыл алуу органыбыздын негизинде биздин баш мээбизде эмне пайда болот экен? Ой пайда болот экен. Оюбуз баш мээде бир сүрөт. Силер көбүнчө кандай ойлоносуңар? Айдарчы. Мен өзүм ойлонгондо дайыма мындай окуум келечегим эмне болот деп ойлоном. Мен деле өзүмө Бекжанга салыштыра кетсем,
азыркы мындай убактым туура эмес колдоном да. Телефонду көп чукуп, китепти окубай, ушундай туура эмес колдоном. Анан ортодон кандай балл алам деп ушинтип келечекти ойлоном. Келечекте орто кандай болот деп, ошондо сен көбүнчө кайсы ой жүгүртүү деп критикалык ой жүгүртүү деп ойлонот экенсиң. Азыр бир кадам окуп койсом же бир сөз айтып, бир сөздү сүйлөп койсом, кийин алдыда эмне болот, андай болот. Азыр ким сүйлөсө ошого сөз беребиз, бир жакка баргым келип барбай койсом, ошондо барсам эмне болот эле деп өзүмөн өзүм кей берем. Жок жерден проблеманы таап жана өзүмөн өзүм суроону берип алып, жооп таппастан отура берем да. Кечке мен ойлонгондо көбүнчө аналитикалык ой жүгүртөм. Өзүмдү пландаштыруу менен алдыма максат коюп жана ошону аткарган керек. Ушул ишти кылсам акыры ушундай болот экен, ошого тынчтык кылган туура эмес деп өзүмө өзүм айтып, ошол ичимден айтып, ушул ишти жаман ишке барбайм, логикалык ой жүгүртүп, жаман иштерден узагыраак болом. Жакшы окуяга тапшырып анан байк өтсө жакшы болот. Onun bayki sana göre bayki şu özün yediğine jaraşa bersin ha rızkını. Aynen uzun ata. Кансыптуу план коюп, эртеңки күнгө кайсы сабактардан кантип жооп берем, кандай жумуштарды кылам, ошол өзүнүн кийинки күнгө кансыптуу план коюп ойлонуп. Интернетте ашканабызда эртең кашаре же май беребиз. Şundan giyin ben uşul türün önüp dursam жақсы болот экен деп ойлонуп калдым. Сен конструктивдүү ойлонушуң керек экен. Логикалык ой жүгүртүү. Сиздер логикалык ой жүгүртүү. Точно, конкретно факт менен ойлон. Логикалык. Конструктивдүү. Эмнеси менен жакып калды конструктивдүү? Кадамдын артынан кадам кылып, жанагы өзүңүн келечегиңди өз колуң менен жанагы курасың да. Силер ар бириң өзүңөр да 2035-жылдагы силер деле капсула таап алдыңар. Жакшы ойлонгон, окуган, үйрөнгөн, машыккан окуучу. Көп машыккан. Окуду, өзүнүн жанагындай тартиптүүлүгүн сактаган адамдар. Китеп окуп, багандай өзүнүн дисциплинасын калган адам. Мисалы айтканда Бекжанның келечектеги максаттарына жетпесе болот. Анткени ал деген өзүнүн мындай коркуу сезимдерин жоготуп, ошондой эле ал көптөгөн рисктерге барган. Жана ошондой эле ал өзүн өнүктүрө алды да. Келечегим түзө алды. İnsan катары өзүн өнүктүрөт. Сүйлөм менен ой бөлүшүү. Мен бул жерде эмнени үйрөндүм? Мен Убакытты туура пайдаланыш керек. Кичинекей кадамдар менен алдыга койгон максаттарга жетиш керек. Дисциплинаны сакташ керек эчке. Эң туура. Нерсени ойлонуп, нерсени жасоо үчүн аларды биринчи ойлонуп, анан кийин жасаш керек. Келечекти азырлап баштоо. Оксун. Алдыга максат коюп жашаш керек. Ойлонгон окурман бул эркин инсан. Ойлонуу биз үчүн, биздин келечегибиз үчүн абдан экен. Пайдалуу жана маанилүү экен. Ар бир кадамыбызды ойлонуп, басып, анан чечкиндүү аракет жасасак, биз келечекте абдан сонун өзүбүзгө жаккан келечекти түзсөк болот. Албетте болот. Биз баардыгыбыз азыр окубайбыз, телефонду көп чукпайбыз. Анан эртең булар баргандан кийин ошол эртең ортодон өтпөй калышыбыз мүмкүн деп мындай ушулар менен бирдейбиз деп ойлодум мен өзүмө. Ушундай чоң нерсеге жетишке аракет кылдым, ойлоп калдым азыр. Деп окуган адам ой жүгүртүүгө бай болот деп айтабыз көбүнчө. Мен бул окуучулардын азыр тилекенин жанагы ойлонгон окурман
үйлөнгөн окурман деген жакшы бир тренинг өткөрүп атты. Катыштыңар, жакшы катыштыңар деген ойдон алыспын. Бардыгыңар өзүңөрдүн болгон ошого айтылган берилген тапшырмага карата болгон өзүңөрдүн көз карашыңарды, ой жүгүртүүңөрдү чагылдырып бериңер азыр. Туруса эжеке, бул сабактан ушул балдардын бардыгы 5 ойду тең туура кабыл алып, эң мыкты окуучуларды тарбиялап деп жаратат деп. Ийгилик каалайм баарыңарга.